Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Насихат радиосунун угармандары, барыңыздарга ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Бүгүн биз сиздер менен шарият теле берүүсү 1 саат бою түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биз коомубуздагы бир олуттуу, ары көйгөйлүү, алы жоопкерчиликтүү бир чоңураак темага токтолууну орунду көрүп турам. Ал да болсо коомубузда бир чоң чууну жараткан, коомубуздагы бир түшүнбөстүктөрдү жараткан, коомду 2-3кө бөлүп, коомдогу бир чоң көйгөйдү ачыкка чыгарган мугалим менен окуучунун ортосундагы окуялар бизге көп нерсени ашкереледи. Бүгүн биз ушул темалардын туурасында мугалимдин кадыр-баркы, мугалимдин фазилети жөнүндө, ошондой эле мугалим кандай болуш керек, ушул теманын тегерегинде Кудай буйруса 1 саат бою сиздер менен түз эфирде баарлашмакчыбыз. Эгерде сиздерде көгөйткөн бир суроо болгон болсо, кандайдыр бир маселе болгон болсо, бизге суроо жиберсеңиздер, биз сиздерге жооп берүүгө аракет кылабыз. Мен биринчиден коомубузга, мугалимдерге, агайларга, эжекейлерге кайрылгым келет. Бул мугалим деген кесип, бул ары олуттуу, ары жоопкерчиликтүү, ары бир сыймыктана турган чоң жоопкерчилик деп айтсак болот. Анткени мугалим бул ошол коомду агартуучу, мугалим бул коомду тарбиялоочу, мугалим бул өз элини, жерини алдыга сүрөөчү, мугалим бул пайгамбарлар кылып кеткен чоң жумушту аркалоочу адам болуп эсептелинет. Ошондуктан мен сүйүнчүлөгүм келет, ар бир мугалим эжеке, ар бир мугалим сыймыктаныш керек. Бул кесипке сизди Кудай Таалам тандап алгандыгына, сиз ушунча адамдардын арасынан тандалып, Кудай Таалам сизди мугалим кылып койгондугуна Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр айтышыбыз керек. Кудай Таалага чексиз мактоолор айтышыбыз керек. Анткени Алла Таала көп адамдарга ушундай бир кесип берди. Кайсы бир адамдарга ушул жыгаш менен иште деп, кээ бир адамдарга могу темир менен иште деп, кээ бир адамдарга бир топурак менен иште деп, ушундай ар кандай бир кесипти насип кылды. Ал эми сизге адам менен иште деп, сизге адамды тарбияла деп, сизде сөзгө түшүнө турган, кыймыл аракетке түшүнө турган, ишарага түшүнө турган адам менен иште деп, сизге ушунчалык бир чоң сыймыктуу узипаны тартуулап жаткандыгына Кудай Таалага чексиз мактоо, таңктоо айтышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Эмнеге бул сөздү, эмне үчүн мугалимдик кесип менен сыймыктаныш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Иннама буисту муаллима. Мен мугалим катары жиберилдим. Мен бул коомго, мен бул элге, журтка мугалим болуп жиберилдим деп айтты. Ва иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Мен бул коомго мыкты адеп ахлактуу туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим деди. Сиз мугалим болуп кесип иштегениңиз үчүн, мугалим болуп ушу кесипке ээ болгонуңуз үчүн сиз сыймыктанышыңыз керек. Мугалим бул коомду тарбиялоочу, мугалим бул коомду агартуучу, мугалим бул коомдогу адеп ахлактуу түздөчү адам. Пайгамбар ошончон айтып атат, мен мыкты адеп ахлактуу туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим деди. Сиз сыймыктансаңыз болот. Пайгамбар мугалим болуп жиберилди, пайгамбарлык кесипти аркылап жатасыз. Сиз мугалимсиз, сиз коомго тарбия бересиз, адеп ахлагын оңдойсуз, түздөйсүз. Пайгамбар коомго мыкты адеп ахлакты оңдоо үчүн, түздөө үчүн гана жиберилдим деди. Кудай Таалам мугалимге ушунчалык чоң сыпатты берген, чоң нерсени берген. Мугалим коомду кадимкидей дарылайт, коомду оңдойт, түздөйт. Кээ бир адамдардын түшүнбөгөн жерин, кээ бир адамдардын стресске чыгып калган ошол жерден куткарат. Кээде мугалим
ушул bir сөзү менен, bir кыймыл аракети менен, ишарасы менен элди кадимкидей түздөп, оңдоп алдыга жылдырып турат. Ошондуктан аалымдар, ошондуктан сахабалар мугалимдерди, аалымдарды жылдызга окшотушкан. Жылдыз коомду, ааламды жылдыз кооздоп, чырайына чыгарып тургандай мугалимдер, аалымдар, билармандар, кыйындар, ушу профессорлор, башында акылы бар адамдар, илимдүү, билимдүү адамдар ааламды кооздоп турат. Мына ушул экөөбүз көрүп аткан телевизор, экөөбүз сүйлөп аткан бул микрофон, экөөбүздү тартып аткан могул камера болсун, ушулардын баардыгыны ушул билимдүү, илимдүү адамдар түптөгөн. Үстүбүздөгү светти, жарыктыкты ушул илимдүү, билимдүү адамдар ойлоп тапкан. Аалымдар барыш үчүн, ушундай даанышман адамдар бар үчүн аалам ушунчалык коозда. Жылдыздар ааламды кооздогондой мугалим бар үчүн, мугалимдер, илим үйрөтүүчүлөр, өмүрүн илимге сарптагандар, жашоосун илимге сарптагандар, ден соолугун илимге сарптагандар болгондугу үчүн аалам кооз чырайына чыгып турат. Ошондуктан мугалимдер сыймыктанышыбыз керек. Мугалим башыны тик көтөрүш керек. Мугалим Кудай Таалага, жаратканга чексиз мактоо, даңктоо айтыш керек. Мугалимдик кесип бул bir тарабынан ушундай сыймыктуу кесип, экинчи тарабынан мугалим качан кадыр барктуу болот? Мугалим качан кадыры бийик болот? Мугалим качан окуучулары, студенттери качан сыйлайт? Баарыбыз мугалим болгонбуз. Баарыбыз окуучу болгонбуз. Баарыбыз мектепте окуганбыз. Баарыбыз мугалимден таалим, тарбия алганбыз. Бирок акыркы мезгилдерде коомдо мугалимдердин, илимдүү, билимдүү адамдардын кадыр баркыны кадимкидей тебелеп, тепсеп аткан мезгилге дуушар болуп турабыз. Bir тарабынан бул жаштарыбыздын, элибиздин, журтубуздун кандайдыр бир деңгээлде интернеттен, башка жактан таалим тарбияны башка жактан алып, мурунку тарбия жок болгондуктан улам. Экинчи тараптан мугалим дагы өзүн өстүрбөй, мугалим дагы өзүнүн кесибине, өзүнүн илимине, билимине жоопкерчилик менен карабастан, кайдыгер карагандыктан улам, мугалим мектепке келатканда, окуу жайга келатканда даярданбай келгендиктен, мугалим эмне окутаарын даярданбай келгендиктен улам, мугалимдин кадыр баркы түшүп бараткан сыяктуу. Мугалимдин кадыр баркын көтөрүш үчүн эң оолу, эң биринчи мугалим өзүн өзү сыйлаш керек. Мугалим өзүн өзү кадыр баркын көтөрүш керек. Мугалим өзүнүн үстүнөн өзү иштеш керек. Биз дагы мектепте окуп жүргөнүбүздө туура кээ бир мугалимдердин кандайдыр бир деңгээлде кадыр баркы жок. Анткени өзүндө адеп жок, анткени өзүндө илим, билим жок. Бирок арабызда мен билем, кээ бир мугалимдер бар эле, алар урушпайт деле. Бирок сабагын мыкты өтөт. Киргенде, сабакка киргенде окуучулардын баары тыптынч кулак бир гана мугалимдин сөзүн угуп олтурган мезгилдер кездешет эле да. Эмнеге? Анткени мугалим мыкты даярданат. Анткени мугалим чын жүрөктөн сабак берет. Анткени мугалим чын жүрөктөн сүйлөйт. Эч качан жаш бала менен айтышпайт. Сүйлөсө, багыт берсе, илим берсе, ал өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт. Ашыкча сөз сүйлөбөйт. Ар дайым мугалимдик кесипти жоопкерчилик менен карагандыгы үчүн ошол мугалим, жоош мугалим, көп деле башка мугалимдерге окшоп бой көтөрбөйт, бирок мугалим эшиктен киргенде баарыбыз тыптынч отуруп калчубуз. Анткени ал мугалим өзүн өзү сыйлайт. Эле да айтайын дегеним, мугалим кадыр барктуу болуш үчүн оолу ар бир мугалим өзүбүздүн үстүбүздөн өзү иштешибиз керек. Өзүбүздү өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Экинчи, окуучуга, студентке мугалим кадимкидей каам көрүш керек. Бул жоопкерчиликтүү иш. Бул сенин мойнуңдагы мусулмандык парызың, атуулдук парызың, илимди, билимди, тарбияны бериш мойнумдагы парызым, мойнумдагы милдетим деп беришибиз керек.
Gün sayın baratkanda okuwçuga, studentke emne пайда берем деген bir түшүнүк bir cuma boyu bir sabakты берсең, экинчи сабакка чейин muallimдин башында ушул кам болсо, ушул ой болсо, коомго bir пайда келтирейин, окуучуга bir пайда келтирейин, студентке bir пайда келтирейин деген ой болуш керек. Ошондо муалимдин кадыры барк өсөт. Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт. Muallim okuwçuga, stудентке кээде ушул чын жүрөктөн насыйхатын айтса, чын жүрөктөн багытын берсе, muallim окуучуга ата-энесиндей, өзүнүн баласындай кам көрсө, өзүнүн баласындай насаатын чын жүрөктөн айтса, ошондо muallimдин кадыр баркы өсөт эле. Бул биринчи тарабынан. Ошондуктан мен bir sүйүнчүлөгүм келет. Muallimдик кесип бул ардактуу кесип, muallimдик кесип бул улуу кесип, muallimдик кесип бул пайгамбарлык кесип. Ошондуктан muallimдер, эжекелер, агайлар, келиңиздер, muallimдер өзүбүздүн үстүбүздөн өзүбүз иштейлик, өзүбүздү өзүбүз өстүрөлүк, алдыга жылганга аракет кылалык демекчимин. Экинчиден, жоопкерчиликтүү мамиле жасайлык. Эч качан сөз менен тарбиялай албаган адам кол менен тарбиялай албайт. Бул кол менен өтпөй, оболу сөз менен, оболу көз менен, оболу чын жүрөктөн айтылган насаат менен, мээрим менен, сүйүү менен балдарды тарбиялашыбыз керек деп ойлойм. Экинчи bir маселе. Акыркы мезгилдерде мугалимдин кадыр баркын кетире баштадык. Ата-энелер баш болуп, окуучулар, студенттер мугалимди сыйлабай, мугалимдин кадырын кетире баштадык. Илгери биз кечээкиндей көрүнүштөр биздин мектепте далай жолу болгон. Мен бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, убагында биздин мугалимдер урчу. Мугалимдер убагында ошо шакеги менен биз башка чапчу. Жакшы окубагандыгыбыз үчүн, анча мынча адепке чакырып, анча мынча теңтектик кылганыбыз үчүн, анча мынча тапшырманы аткарбагандыгыбыз үчүн мугалимдер бизди тарбиялачу, мугалимдер бизге кол көтөрчү, мугалимдер бизди таяк менен чапчу. Мен бүгүн ошол мугалимдерге мен терең ыраазычылыкты билдирем. Ошол бизди тарбиялаган, бизге кол көтөргөн, бизге таяк көтөргөн мугалимдерге мен терең ыраазычылык билдирем. Мугалим ошол ата-энебиз бизге анча мынча кол көтөргөн сыяктуу мугалимдер да кол көтөрчү. Балким бизге дагы да башкачараак мамиле кылышканда башкачараак адам болмокпуз. Балким ошол таяк жебегенибизде балким мындай адам болмок эмеспиз деген ойлор кетет да, алардын ушул анча мынча таяк урганы, кол көтөргөнү биздин жакшылыгыбыз үчүн, биздин келечегибиз үчүн болсо керек деп ойлойм. Урматтуу ата-энелер, кээде ар дайым бала тарапта боло бербей, илгери биз арызданып келсек, мугалим урду деп үйгө келип арызданчу эмеспиз. Мугалим урду деп апабызга айтчу эмеспиз, атабызга айтчу эмеспиз. Эгерде атабызга айтсак, апабызга айтсак, атабыз, энебиз бизди сен акмактык кылгансың, сен теңтектик кылгансың деп кайра бизди урушчу, кайра бизди тарбияга чакырчу, бизди кайра адам бол деп тарбиялачу да. Бүгүн болор болбос нерсе үчүн балдарыбызга болуш жактын баласы ыйлак дегендей, балдарыбызга болуш мектепке чуркап барганыбыз, балабызга болушуп көчөдөгө жүгүрүп чыкканыбыз бул адепсиздик, бул акылсыздык деп ойлойм. Оболу балдарыбызга жакшы тарбия берелик. Мектеп ооба негизинен илим, билим берет. Ооба мектеп балага тарбия берет. Бирок негизги тарбияны ата-эне берет. Мугалимди ар дайым балдарга сенин укугуң мондой, сенин укугуң мондой дебей, балдарга өзүнүн милдетин үйрөтөлүк. Сенин милдетиң ата-энеңди сыйлаш, сенин милдетиң улууну урматташ, сенин милдетиң мугалимди сыйлаш деп. Мен балдарыбызды оболу өзүнүн милдетини үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек, милдетти түшүндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан эгерде мугалим кол көтөрсө мага айтып кел, мугалим жаман жакшы сүйлөсө мага айтып кел деп айта берсек, бала болуш жактын баласы ыйлак дегенде балаңыз ыйлак болот, балаңыз илимсиз, билимсиз болуп калат. Эгерде балдарыбыз илимдүү, билимдүү болсун десек, эгерде балдарыбыз өссүн десек, өнүксүн десек, мугалимди сыйлаганды үйрөтүшүбүз керек. Мугалимди урматтаганды үйрөтүшүбүз керек. Жакшы бир сөз бар. Эгерде окуучу, эгерде студент мугалимди сыйлабаса, эч качан илим ала албайт, пайдалуу илим ала албайт. Мугалим качанда окуучуга, студентке сүйүп,
kүйüp, мээрим менен, сүйүү менен илим берсе, ошондо илим жугат. Илим качанда сүйүү менен берилбесе, мээрим менен берилбесе, илим жукпайт. Ошондуктан биздин балдарды көтөрүүчү, биздин балдарыбызды чөктүрүүчү бул мугалим. Мугалимдин бир сөзү менен мугалим өсөт, мугалимдин бир сөзү менен окуучу өсөт, мугалимдин бир сөзү менен окуучу чөгөт. Азаматсың деп койгон сөзү менен кээде бир жума, бир айлап бала ошол сабакты окуй турган болот. Бир эле сөз менен азаматсың деп койгонсуң, мыктысың деп койгон үчүн кээде башың жетпейт, акмаксың деп мугалимдин бир сөзү үчүн бала чөгүп кетиши толук ыктымал. Ошондуктан мугалимди сыйлаганды, мугалимдин көңүлүн алганды балдарыбызга тарбия беришибиз керек. Бүгүнкү күндө батыштын адамдары келип бизге ар бирибиздин укугубузду үйрөтө берип, укугубузду айта берип, аялдар дагы, эркектер дагы, балдар дагы, кыздар дагы, окуучулар дагы өзүнүн укугун талап кылат, бирок өзүнүн милдетин аткарбагандыктан улам коомубузда моундай түшүнбөстүк учурлар кездешип жатат. Мен чакырып кетет элем, биринчи мугалимдерди, агайларды, эжекелерди келиңиздер, биз оболу өзүбүздү өзүбүз тарбиялайлык, өзүбүз өнүгүүгө, өзүбүзгө күн сайын кам көргөнгө, күн сайын өзүбүздү өстүргөнгө аракет кылайлык. Экинчиден, балдарга ыйман менен, балдарга сүйүү менен, мээрим менен тарбия берелик. Үчүнчүдөн, ата-энелер балдарыбызга жакшы тарбия берип, улун урматтап, мугалимди сыйлай турган кылалык. Анча-мынча балаңыз ыйлап келсе, кайра балаңызды тарбиялап, тарбияга чакырып, балаңызга жакшы бир багыт беришибиз керек деп ойлойм. Эгер суроолор келек болсо, биз кийинки маселеге өтөлүк. Коом качан өнүгөт? Коом качан өсөт? Бизде аалымдардын, даанышмандардын айткан сөзү бар экен. Эгерде кайсы бир коомду өнүктүрөбүз десе, кайсы бир коомду өстүрөбүз десе, адам ушул тарбия тарабына, илим, билим тармагына басым жасалыш керек. Илим, билим болгон учурда гана мамлекет өнүгөт, илим, билим болгон учурда гана мамлекет өсөт. Эгерде илим, билим жок болсо, ошол мамлекетте эч качан өнүгүү, өсүү болбойт дейт. Илим, билимди өстүрүш үчүн эң биринчи үй бүлө деген институтка кам көрүш керек. Үй бүлө деген институтка кам көрүлүш керек. Эң оболу. Экинчи, ошол мугалим деген статусту, мугалим деген кадыр баркынын көтөрүшүбүз керек экен. Үчүнчү, аалымдарга, үчүнчү коомдук адамдардын кадыр баркын көтөрүшүбүз керек. Ушул үч нерсеге кам көрүлгөндө гана коом өнүгөт, өсөт экен. Эгерде ушул үчөө бирикпесе, ушул үчөөнүн бирөөсү кемтик болсо, ошол коомдо өнүгүү болбойт, өсүү болбойт. Биринчи, үй бүлө деген институт оңолбосо, үй бүлөдө мыкты тарбия берилбесе, бала эч качан өнүкпөйт, эч качан өспөйт. Мугалим канчалык кадырлуу, барктуу болсун, мугалим канчалык илимдүү, билимдүү болсун, аалымдарыбыз канчалык багыт берсин, бирок үй бүлө деген институт оңолбосо, бала ушул 6-7 жашка чейин мектепке баргы чейин эле баланын психологиясы бузулат, баланын жүрүм туруму бузулат, баланын келечегине балта чабылат. Оболу эң биринчи ушул үй бүлө деген институт түздөлүш керек, үй бүлө деген институт оңолуш керек, алдыга жылыш керек. Үй бүлө деген институт оңдолуш үчүн, түптөлүш үчүн, алдыга жылыш үчүн оболу эне деген мектеп оңолуш керек, түздөлүш керек, эне деген мектеп өсүш керек. Эне балага мыкты тарбия бериш керек. Ата балага мыкты тарбия бериш керек. Эң негизгиси балага тарбияны 7 жашка чейин эң көп берген адам бул эне болуп эсептелинет. Ошондуктан эне балага 24 саат бою кам көрүш керек. Бала 7 жашка чыкканга чейин эне ушул балага мыкты тарбия бериш керек. Бүгүнкү күндө жаш балдар, 7 жашканга чейинки балдарды энелери таштап коюп, Россияда дүйнөнүн булуң бурчунда тентип, дайдып жүрөт, баланы тайнесине таштап койгон, баланы энесине таштап койгон, баланы абасына, тууганына таштап койгон, апалар дайдып, тентип жүрөт. Анан каяктагы үй бүлө деген институт оңолот? Каяктагы баланын тарбиясы оңолот? Каяктагы баланын тарбиясы түздөлөт? Биринчи, миграция менен, сыртка чыгып кетүү менен бала тарбиясыз калып атат. Экинчи, эгерде сыртка чыкпаса дагы эне баланы мектепке,
садикке башка жака берип коюп, эне бала менен алек эмес, эне базар менен алек, эне жумуш менен алек, эне үйгө келгенде дагы компьютердин үстүндө жумушка менен алек, башка нерсе менен алек, бала менен алек эмес, балага тарбия берүү менен алек эмес. Ошондуктан бала бүгүн тарбиясыз болуп чыгып атат. Эмнеге? Анткени эне деген мектепти биз талкаладык. Эне деген мектепти биз тең укуктуулук, эне аялдар да иштесе болот. Аялдар да кара жумушка чыгыш керек. Аялдар да ош базарга барыш керек. Аялдар да ак үйдө иштеш керек. Аялдар да акимиятта иштеш керек. Аялдар да мектепте иштеш керек. Аялдар да иштеш керек деп олтуруп, бүгүн энелердин 80%, 90% көчөдө. Балага тарбия бермей жок. Ушак куумай, тоймо той, базарма базар, жумуштун үстүндө, чай үстүндө, кафеме кафе. Балага тарбия бербей, энелер көчөдө калды. Энелер көчөдө калганда балдар көчөдө чоңоюп атат, тарбиясыз чоңоюп атат. Ошонун бүгүн натыйжасын көрүп атабыз. Коомубуздагы болгон окуялардын баары мына ушул бизге чыгарылып аткан маселелерди чыгарып атат. Үй бүлө деген институт бузук. Үй бүлө деген институтта апа өз миссиясын аткарбай атат. Ата өз миссиясын аткарбай атат. Тополоң болгон, чыр болгон адамдарды мындай барып байкасаңыз, же апасы менен атасынын ортосунда проблема бар. Экөөнүн ортосунда келишпестик бар. Же экөө ажырашып кеткен, же апасы ар дайым жумуш менен алек болот. Үй бүлө деген институтта тарбия жок. Ошондуктан бүгүнкү окуялар, чырлашуулар, урушуу, мушташуу, чачташуу баары ушу тарбиясыздыктан келип чыгат. Эгерде коомду өнүктүрөбүз десек, коомду өстүрөбүз десек, эң оболу, эң биринчи үй бүлө деген институтту түптөшүбүз керек, оңдошубуз керек. Балага мыкты тарбия бере турган эне өз миссиясын аткарыш керек. Эң биринчи мойнундагы эненин парызы баланы тарбиялаш, балага мыкты тарбия бериш, баланы өстүрүш, баланы өнүктүрүш болуш керек. Экинчи очуртта жумуш болуш керек. Эгерде муктаждык жок болсо, бала менен келечектеги муундагы өсүп келаткан балдарды, кыздарды тарбиялаш керек, өстүрүш керек. Муктаждык болгон учурда гана эне көчөгө чыгыш керек. Болбосо камсызды, жумушту, кара жумушту эркек аткарып бериш керек. Биринчи, эгерде коомду оңдойбуз десек, коом түздөйбүз десек, үй бүлө деген мектепти оңдошубуз керек. Үй бүлө мектебин оңдош үчүн оболу эне өз миссиясын аткарыш керек. Бүгүн биздин коомдо эне эркек менен аял тең укуктуу. Аялдын укугун айта берип, аялдын укугун кайра безилдеп айта берип, аялдын укугу деп айта берип, кайра митинг кыла берип, бүгүн аялдар укугун билет, милдетин билбейт. Бүгүн энелер, апалар көчөдө жүрөт. Бүгүн апалар көчөдө кафеме кафе жүрөт. Эгерде колунда бардарлар болсо, күндө чайканада черный касса чайлашмай балага тарбия берген адам жок, көчөмө көчө жүрөт. Эгерде жумуш менен алек болсо, жумуш ар дайым күндө жумуш, сыртка кеткен, башка жака кеткен жумуш менен алек, балага тарбия берилбей калган учур. Сырткы душман эң оболу, коомду жок кылам десе, биздин маданияттын жок кылышы үчүн эң оболу, эң биринчи ошол эне деген мектепти талкалайт. Бүгүн ошол сырткы душмандын мээнетинин бир аз болсо дагы мөмөсүн көрүп отурабыз. Мектептеги окуу жайлардагы болуп аткан окуялардын баары ушул 20 жылдан бери, 30 жылдан бери кыргыз элине, жерине душмандык кылып жаткан адамдардын мөмөсү чыга баштады десек жаңылышпайбыз. Экинчи, эгерде коомубузду өнүктүрөбүз десек, коомубузду өстүрөбүз десек, мугалим деген статусту, мугалимдин кадыр башкын өстүрүшүбүз керек. Бизде суроолор келип калыптыр, суроолор жооп берип андан кийин ушул теманыбызды улайлык. Ассаламу алейкум. Биз сабакта тагдыр темасында дуа тагдырдын ичинде жазылган деп өттүк. Жакшыраак түшүндүрүп коесузбу? Туура айтасыз. Тагдыр маселеси аябай олуттуу маселе. Тагдыр адам баласынын пешенесине жазылган, алмусактан бери жашоо жазылган нерсе. Тагдыр өзгөрбөйбү? Алымдардын арасында канча-мынча талаш тартыштуу маселе бар. Тагдырды эч нерсе өзгөртпөйт. Бир гана тагдырды дуа өзгөртөт деген нерсе бар. Кудай Таалага жалбарсаң, Кудай Таалага дуа кылсаң, тагдыр
өзгөрөт деген жер бар. Тагдырдын бир нече түрү бар. Өзгөрө турган бөлүгү бар, өзгөрбөй турган бөлүгү бар. Өзгөрө турган бөлүгү ошол адам баласы жаратканга дуа кылса, жаратканга жалбарса, тагдыр өзгөрөт деп айтат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тагдырды эч нерсе өзгөртпөйт, бир гана дуа өзгөртөт деген хадиси бар. Ассаламу алейкум. Тизеден көйнөк шымдары менен чыгып жатат. Ошолорду кийсек болобу же узун кийиш керекпи? Аял кишинин көркү узун чачында, узун көйнөгүндө. Ошондуктан кыргыз илгертен узун көйнөгүн кийип келген, чачын узун коюп келген. Ошондуктан аял киши узун кийингени абзел. Кээ бир мындай заманбап деп ушул уруксат берип коюп, анан кызгарып биринчи тизеге чейин барып, анан тизеден бир аз жогору өтүп, анан кийин ушинтип көтөрүлүп кеткен учурлар кездешет. Ошондуктан аял затынын чырайы, аял затынын кооздугу, аял затынын көркүнө чыгарып турган нерсеси анын узун татынакай кийими. Ошондуктан ушул өзүбүздүн улуттук кийимибизден жазбайлы демекчимин. Жакшы көргөн кызым бар, үйлөнөлү десем болбой жатат. Ата энеси ыраазы, өзү чочуп жатам дейт. Жаратканга дуа кыл, жаратканга жалбар. Кудайым, эгерде ушул үйлөнүүбүз менин жашоома, кыздын жашоосуна, кыяматка, акыретибизге, келечегибизге жакшылык болсо, насып кыл деп жаратканга жалбар, дуа кыл. Кудай таалам балким жүрөгүнө силердин жакшылыгыңарга болсо, жүрөгүнө салышы толук ыктымал. Ата энеңди жөнөт, дароо куда түш, адал жол менен үйлөн демекчибиз. Менин чоң энем өлөрүндө айтып кетти эле, бирөөгө печке карыз экен, ошону берип кой деп. Алып барып берейин десем, ал да дүйнөдөн өтүп кетиптир. Эмне кылсам болот? Ошол адамдын балдарына, жакындарына алып барып берсеңиз болот. Ошол адамдын туугандарына, жакындарына алып барып берип коюшуңуз керек болот. Ал ошо мураскерлерине өтөт. Эгер суроолор болсо, башка суроолорду бериңиздер. Бул суроого жооп бердик. Анан эгер болбосо, биз темабызды улайбыз. Эгер карыз болгон болсо, маркум карыз болуп экинчи тараптагы өтүп кеткен болсо, шариятта анын балдарына, жакындарына, кыздарына мурас өтөт. Ошолордун жакындарына алып барып беришиңиз керек болот. Коомду өнүктүрүш үчүн, коомду өстүрүш үчүн экинчи маселе мугалимдин кадыр баркын өстүрүшүбүз керек. Мугалимдин деңгээлин өстүрүшүбүз керек. Мугалим өзүнүн үстүнөн өзү иштеш керек. Мамлекеттагы мугалимдердин кадыр баркын өстүргөнгө, мугалимдин деңгээлин өстүргөнгө кам көрүш керек. Мугалимдин айлык маянасын жогорулатышыбыз керек. Мугалимдин бир жашоо шартын түзүп беришибиз керек. Мугалим илимин, билимин өстүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Мугалим тажрыйба алмашканга дагы мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Качанда мугалимдер тажрыйбалуу болсо, мугалимдер илимдүү болсо, билимдүү болсо, ошондо биздин балдарыбызга татыктуу тарбия берет. Анан мугалимдин өзүнүн курсагы жакшы тойбой атса, жегенге тамагы жок болсо, кыйынчылык жашап жүрсө, анан каяктагы балдарга каяктан тарбия берет. Бир бала айтты эле, мени кичинекейимде мугалимим жакшы окусаң чоң адам болосуң, жакшы окусаң кара жумушта иштебей, жеңил жепил жумушта иштейсиң, өсөсүң, өнүгөсүң деп айтат эле. Бүгүн ошол мени окуткан мугалим экөөбүз Россияда бирге стройкада иштеп жүрөбүз деп айткан кээ бир адамдардын сөзү бар да. Эмнеге бул сөздү айткым келип атат? Мугалимдин кадыр баркы жок. Мугалимдин айлык маянасы аз. Мугалимдин даражасы ушунчалык түшүп кеткен. 5.000 сом, 6.000 сом, 10.000 сом айлык менен болсо, мугалим өзүнүн курсагын тойгозой албай атса, анан каяктагы тарбия, каяктагы өзүн өзү өстүрүү, каяктагы ушу мектептеги сабак бергенге кантип даярданат, кантип өсүрөт? Ал дагы өзүнүн курсагын, бала чакасы бар, кызы бар, үй бүлөсүн кийиниш керек, ичириш керек. Ошондуктан мамлекеттен болсун, ата энелер болсун, биз эгерде келечектеги балдарыбыз өнүксүн, өссүн десек, мугалимдин кадыр баркын өстүрүшүбүз керек. Мугалимдерге шарт түзүп беришибиз керек. Мугалимдерге мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Балдарыбызга мугалим авторитет адам экенин, акылман адам экенин, данышман адам экендигин түшүндүрүшүбүз керек. Болор болбос нерсе үчүн балдарыбызга болушуп барып мугалимдин кадыр баркын төкпөшүбүз керек. Мугалимдин кадыр баркын өстүрсөк, ошондо гана өнүгүү болот, өсүү болот, алдыга жылуу болот. Бүгүнкүдөй мугалимдин кадыр баркын кетире берсек, мугалимди тебелей берсек, тепсей берсек, эч качан
ал мугалим өспөйт, өнүкпөйт. Ошондуктан эгерде коомдондой издесек, түздөй издесек, мугалимдин кадыр баркын өстүрүшүбүз керек. Мугалимдин деңгээлин өстүрүшүбүз керек. Мугалимдин билимин өстүрүшүбүз керек. Мугалимге ар тараптан мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Эгерде коомду өнүктүрөбүз десек, үчүнчү, коомго белгилүү аалымдарды, даанышмандарды, илимдүү, билимдүү адамдардын кадыр баркын көтөрүшүбүз керек. Ошол адамдарды ээрчий турган, авторитеттүү адамдарды балдарыбыз карап туруп үлгү ала турган кылып тарбиялашыбыз керек. Качанда ушул 3 нерсенин кадыры кетсе, качанда үй бүлөнүн кадыры кетсе, эненин кадыры кетсе, качан мугалимдин кадыры кетсе, качан аалымдардын, билармандардын, даанышмандардын, качанда эл агартуучулардын, коомдук адамдардын кадыр баркы кетсе, ушул 3 тармактагы адамдардын кадыр баркы кетсе, ошол коомдун келечеги жок, ошол коом чөгүп баратат деген сөз. Ошол коом кыйынчылыкка баратат деген сөз. Дин душмандары, биз кыргыздын душмандары бүгүн ушул 3 тармакты жок кылганга, 3 тармактын аброюн төккөнгө, 3 тармактын дагы институттун баарыны талкалаганга кайсы бир күчтөр тынымсыз аракет кылып атат. Келиңиздер кыргыз элим, келиңиздер мусулман бир туугандарым, дин душмандарына, элибиздин, жерибиздин душмандарына мүмкүнчүлүк бербейлик. Биз карманалык, өзүбүздү өнүктүргөнгө аракет кылалык, балдарыбызга мыкты тарбия берелик, мугалимдерибизди колдойлук, аалымдарыбызды, билармандарыбызды, даанышмандарыбызды колдойлук, сүрөйлүк демекчимин. Анча-мынча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: силердин билармандарыңар, кыйыныңар, авторитеттүү, абройлуу адамдарыңардын анча-мынча кемчилигинен көз жумгула деп айткан. Мугалим кээде адашып калышы мүмкүн, кээде аалым адашып калышы мүмкүн, илимдүү билим адам кээде адамдык сыпат менен майда бурак кичине адашып калган болсо, ошол нерсени көбүртүп, коомго жаман көрсөтүп, коомго жийиркеничтүү адам кылып көрсөтүү бул туура эмес иш. Андай адамдардын анча-мынча кемчилигинен көз жумушубуз керек. Аларга түз багыт беришибиз керек. Алардын өсүп өнүгүшүнө жардам беришибиз керек демекчимин. Убакыт бизге жетилген убакыт ушинтип аягына чыгып баратат. Мына суроолорго жооп берип коюп, анан кийин эфирибизди аяктасак. 4 рекет намаздын 4-чү рекетинде жетишип калсак кантип окуйбуз? Түшүндүрүп берсеңиз. 4-чү рекетине жетишкен болсоңуз, эгерде 4-чү рекеттин рүкүсүнө жетишкен болсоңуз, ошол рекетке жетиштиңиз деп эсептелесиз. Экинчи имам салам бергенден кийин турасыз, экинчи рекетке окуйсуз, экинчи рекетке дагы кайрадан ат-тахиятуга отуруп, анан ат-тахиятуну бүткөндөн кийин кайра турасыз. Биринчи, экинчи рекетте окугандай намазыңызды 3-чү, 4-чү рекетин улайсыз, намазыңызды бүтүрөсүз. 4-чү рекетте дагы ошондой имам менен кошо бирге олтуруп каласыз, экинчи рекетте дагы олтуруп каласыз, намазыңызды ушинтип 4 рекетин окуйсуз. Жаңы төрөлгөн ар бир балага акыйка бериш керекпи? Акыйка берсеңиз жакшы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадиси бар. Уул балага 2 кой, кыз балага 1 кой, жээнтек деп коет кыргызча, акыйка бериш керек болот. Акыйка берген болсоңуз сооп болот, жакшы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын куттуу хадисинде ар бир төрөлгөн бала ошол акыйкасы менен, жээнтеги менен, акыйкасы менен чын ден соолукта жакшы болуп өсөт, өнүгөт деп айтат. Эгерде кимде ким акыйка кылбаса, баласына бир оору, кыйынчылык келип калган болсо, ал өзүнөн көрсүн деген хадистер дагы бар. Ошондуктан ушул нерсени аткарганга аракет кылышыбыз керек. Алымдардын арасында талаштуу маселе. Кээ бир алымдар мустахап дейт, кээ бир алымдар сүннөт дейт, кээ бирөөлөр важип дейт. Алымдардын арасында талаш тартыштуу маселе. Талаш тартыштан чыгыш үчүн ушул амалды кылып койгонуңуз дурус болуп эсептелинет. Мүмкүнчүлүгүңүз жетсе, уул балага 2 кой, кыз балага 1 кой союшуңуз керек. Дамыла жаш туруп эле сакалы агарып кетсе, карага боесо болобу? Сакал, чач карага боелбойт. Башка түстөргө боесоңуз болот, кызыл түскө боесоңуз болот, капкара түскө боегон дурус эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чачты, сакалды капкара түскө бойгонго тыюу салган. Ошондуктан кара түскө
болбойт. Бизде хына бар, баягы кызыл түс бар, кырмызы түс бар. Башка түстөргө боесоңуз болот. Капкара түскө боесоңуз болбойт. Ассаламу алейкум. Мен шам намазды убагынан кечиктирип окуп калам. Ошол убакытта балам мыйлап уктатып калам. Шам убактан 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт кечиктирип окусаңыз эч нерсе болбойт. Анан 1 саат, 2 саат кечиктирип койсоңуз дурус эмес. Шам намазы күн баткандан баштап күндүн кызылы куптан намазына чейин убакыттын арасында окусаңыз шам намазын окуду деп эсептелинет. Өз убакытында окуганыңыз дурус болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Келиңиздер, биз баарыбыз жапатырма киришип, үй бүлө деген институттондогонго, түздөгөнгө, аялдарыбызды кара жумуш менен эмес, бош базарга чыгып жүк көтөртпөй, кафе чай иштирип, баягы кушак куудурбай, кыздарыбызды, балдарыбызды тига Орусияга жөнөтүп, орустун туалетин жуудурбай, үй бүлөбүз эркектер биз багып, балага мыкты тарбия бергенге шарт түзүп берели демекчимин. Агайларыбызды, эжекелерибиздин кадырын өстүрөлүк, сыйлайлык, урматтайлык, аалымдарыбыздын ордуна коелук, кадырлайлык, сыйлайлык демекчимин. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.